бизде Миңкуш айылында эң көйгөйлүү маселе ошол Турк Суу айылынын тургундары отурат. Бул жерден 23 түтүндүн чечилбеген көчүү маселеси катуу турат. Азыр да уже элдер келе баштады бизге бул маселени коюп. Себептен да өзүңүздөр белгилүү Сапар Исаков премьер-министр болуп турганда жума жерине келгенде талабын 500 миллионго чейин көтөрүп, азыр андайга 200 миңге тамсалганга болбойт. Тигине мындай деп ал киши да айтып кетти эле. Андан кийин азыркы президентибиз Жээнбеков келгенде дагы ал дагы бул маселени көтөрүп кеткен, миллиондон берилгендичи. Азыркы учурда элдин талабы ушундай миллион болуп турат да, миллиондон берсе эле элдер көчүп кете турган болуп турат да. Азыркыга чейин уже элдер келе башташты. Кыш бүттү, жаз келди, жазында эми чоң иш башталат дегендей угуп атабыз. Эми азыркыга чейин подрядчиктер келе элек, жол жасаган да подрядчиктер эч кимиси келе элек да. Ал 200 миң менен элдин көз карашы ал жерге өзүңүз билесиз, эми элдин баары эле билет болуш керек. 200 миң там да сала албайсың, эчтеке фундамент да турбайт дегендейчи. Анан булардын талабы азыр миллион болуп атат да. 200 миңди бирөөгө сертификатын алган окшойт. Бар да алгандардын арасында, бирок ал эле колуна тейлек ошо акча делечи. Бирок азыркы учурда элдин талабы миллион болуп турат да. Миллиондон берсе анда акырын чыгып кетишет да жерденчи. Кеткен губернатор деле келип кеткен, аким деле келип кеткен, представитель баары тең эле келди, келген менен бирок миллиондон так чечип беребиз деп мындай айтылган эмес. Бул жерден эки кишинин оозунан премьер чыккан да. Премьер-министр Сапар Исаков болуп турган убакта чыккан миллион тууралуу. Анан президентибиздин алгачкы жолугушуусун жума зергесинен баштап эле ошондо айтылган да, собраниядачы. Ведомстволордон мындай миллион тууралуу сөз боло элек деп болгондо эмес. Анан калгандары чечилип кетет, каралып атат деп эле кетип атат, бирок азыркы убакытка чейин чечим келе элек да. Акыркы Жайнурковдо декабрдын 24-25-леринде жогорку кеңештин заседаниясында бул вопросту көтөрүп чыкты да, айтып чыккан. Бул Трускулов дагы көтөрүп чыгып атат бул вопросту. Ал жерге нарындан дагы фракциясы келип кеткенде аяктан да түз кат жүзүндө да суроо берилген, ал дагы жооп келди. Чечиле элек, баары тең фракцияда каралды, министрлер, тиешелүү министрлерге тапшырма берилди деп атат, бирок азыркы убакытка чейин чечим элек. Азыр ал жерде булар элдердин деле өзүнүн деле акыбалын деле көрдүңүз болуш керек. Булар же ремонт жасай албайт, же көчкөн киши эмес, же келген киши эмес, же жашап аткан киши эмес. Булардын акыбалы оор болуп турат да. Түшүнүш керек булардын деле акыбалынчы. Өкмөт келип, биз келип кетесиңер, тинтесиңер деп коебуз дагы, же биз тараптан деле эчтеке таянак чыкпаса, жогорку органдардан да таянак чыкпаса дегендей. Айыл өкмөттүн андай суммадай көчүп кете тургандай акчасы жок да бизде. Эгерде бул тургундарды башка жерге көчүрүү боюнча кайсыл жактарга жер сөз чыккан, бул боюнча чыккан. Айыл акимдин дагы өзүнүн заданиясы бар болчу. Ар бир 13 айыл өкмөттүн жумган жеринен 13 айыл өкмөттүн ичинен трансформацияга кылып там салганга дагы жер бөлүп бергенге деп да чыккан. Азыр биз маселе коюп атабыз, ошол эки трансформацияны Кудай буйрса болгон атпайбы, 512 стоктун негизинде трансформация болгон атпайбы. Ошол эки күчүндө, ошол эки айтылган сөз турсун, көчүп кете турган кишилер болсо, ошол бөлүнүп бериле турган жерди бизге бөлүп бериле деп атаса, Кызактан Жумга совхозунан баштап Бергөөгө чейин. Азыр башка участка аянтчаларда барбы? Бош үйлөр сатыкка канча сомдон бул? Азыр сатыкка тамдар оор болуп калды, чыгышчы. Азыр эң эле начар ремонту жок калган тамды сатса, эгерде сатып кетем десе, 50 миң 100 миң тегерейди. Анан өдө көтөрүлө баштады ошол. Там көтөрүлө баштады. Анан бир сөз чыккан, бул деле аянат чыккан жок, ошол чейке, возможно, чейке деп айтылып атат да. Чейке этажын тандырып мындай эме кылса деген сөз болгон, бул азыр аткарылган жок да. Саны учеттон чыгып кетпегенден кийин калктын саны азыр 3733 киши деп турат, тургун депчи. Фактически ал 2,5 чейин барат да. Азыр биз ошо мал сойгондор да бар экен, ошо иче карындары жарабай кеткен малдар да чыгып атат да. Анан көпчүлүк мал жандыктар ошо ичи карында желдер, анан жанагы
былпыкчалар, жаралар пайда болуп аткан экен да, ошолордун маалыматтарыңыз барбы ошо? Эми бул тазасы деле бар, ооруганы деле бар. Эми ал жерлер бардык жерлерде деле болсо керек. Ал суунун же абанын деп эме болор. Анан бул менин өзүм жеке оюм, дарылангандан баккандан да кетет болушойт да. Так ооруганы жана ичаганы жарап алганы, өпкөсү жарап алганы бардык эле жерде бар да. Бирок бизде мал баккандан биз эми баягы жайык маселеси деп көтөрүп келип элдер. Бул өйдөкү айылдарда, мисалы үчүн 21 аянтчада, башка берки 17-де, 20-да, кандай десем, 21-де основной шахтынын суусун ичет да. Шахтынын, прям шахтынын суусун ичет. Ал шахтыны бизге 90 кайсы жылдар экенин билбейм, 96 же 97-жылы независимый эксперттер келип, Украина, Словакия, Россиядан келип текшерип кетишкен ар бир эмени, түтүнүн да текшерип кеткен, суун да текшерип кеткен, картошкаларды алып кеткен, союзтерди алып кеткен да. Анан ошондо айткан, эң накопляемость мындай чогулткан ушул картошка, кызылча, сабиз болот деп, ошол вредный болот депчи. Ошол суу менен сугарбагыла, ичилбегиле депчи. А бирок азыр бизде андай таза суу, мал иче тургандай таза суу, сугара тургандай таза суу проблема көйгөй болгондуктан биздин малга сууга барышат ал жергечи. Бирок Росатомдон тышкары дагы өзүнчө да бир проект бар да, чоң проект бар да. Аны битек өзүнчө аткарат, Европейский союз каржылап берет. Ал Кудай буюрса бул февралда бармакпыз конференцияга Аким Адыл Солтович менен, бирок Европадагы келе турган өкүлү ооруп калыптыр дагы, ал марттын аягына деп атканда, ал уже презентация кылып, ал кылат ошо өзүнүн проектисин. Анда көп иш жазылат. Шахтанын оозулары, рекультивация болот. Рудный складдар бар, бизде 4-5 рудный склад бар, ал үстү көмүлөт. Первичный переработка кылган урановый фабрикабыз бар, аларды да жок кылат, ушундай бир экинчи этап менен ушундай көп эме алат да. Анан проблема көйгөй. Бардыгын тең безопасный, экологически таза деп айыл деп берген да өкмөт. Бирок ошо менен бирге эле кайра көмүр ишканаларыбыз да ачылып атат да, лицензия берген көп болуп атат да. Дегретесин баары кайра казылып атат, көмүр алынып атат дегендей. Анан ушул жерге бизге көп эме болуп атат да. Эл тургундары эми азыр ушуну көп ойлоно баштады да. Мен Кубакаев Табылды, Кыш айыл өкмөтүнүн ветеринардык адиси болуп иштейм. Бизде мал ооруларынан көбүнчө эле мындай серьезный оорулар жок. Бирин-серин терапевтический, хирургический оорулар болот. А мындай немелер жугуштуу оорулар, инфекционный оорулардан көп жок. Анан паразитардык оорулар болсо кездешет. Паразитардык ооруларга эми ар ким өздөрүнүн каалагандай бизге айтса, ошого жараша биз аны дегельминтизация кылып беребиз. Ошого жараша дарылап. Аны көбүнчөсү ошол жагынан кайрылбайт. Ушу жаздын күнү көбүнчө ушу паразитардык оору менен мал көп ооруйт. Ошолорго жараша айткандарына барып жардам кылабыз. Айтпагандарыбызды билбейбиз. Азыр тургундар айтып атат, анан көргөзүп берди да, жана ичекилерде шишиктер бар дейт, жаралар бар дейт, көбү жарабай калат депчи. Мындай эле паразитарный оорулар, андай серьезный мындай неме оорулар көп жок да бизде. Анан эхинококкоз деген алдын ала ай сайын иттерге, ай сайын эмес, квартал сайын дарылайбыз иттерди. Отчетун болсо ай сайын районго, анан санэпидстанцияга беребиз. Райондун. Анан жана мал жандыктардын сатылышы боюнча сиздерден маалымат алышат да. Мал жандыктарды сатканда бизден номер биринчи справка алынат. Аларга болсо эгерде неме өтпөгөн, вакцинациядан өтпөгөн мал болсо биз бере албайбыз. Бүт эле көбүнчө вакцинациядан өтүлгөн, анан кийин боло малдардын идентификациялык номери менен беребиз. Башка малдарга болсо өзүнүн башына жараша, дарыланганына жараша эле справканы беребиз. Бизде малды көбүнчө эле кой эчки, уй баласын көп багышат.
Азыр жылкы деле көбөйүп калды, баардык түрүнө эле багышат малдын. Анан жайыт маселеңиздер аябай тардып болуп атат. Жайыт маселесинен биздики ушурки жайыт жагынан аябай тарды кылат. Тарды эле эмес, жерибиз кенен, бирок ар кайсы элге бөлүнгөн да. Бул мисалы үчүн биздин күнгөй жагыбыз болсо Жумгал элине, Ческей жагыбыз болсо Лескос ээлейт. Анан ушурки ошолордон жайытты өзүбүздүн Микуштун определенный местосуна бөлүнгөн жайыт жок илгерки. Баягы Союз мезгилинде завод аркылуу эле окат кылганга азыр бизге жайыт ошол учурда атайын белгилеп берилген эмес да. Чегарасы кичинекей эле жер. Андан сырткарлар болсо бүт эле ушу башка чарбаларды болуп кетет. Ошол ягынан жайыттан кичине кемчилик бар. Кемчилик мал көбүнчө эле багып атышат мындай колдон келишинче. Бул калдык мал бакканга. Калдык сакталган жайларга дагы тамактанып ушул жактан оттошот деп атышат. Алардын зыяны канчалык? Бардык эле могуки азыр калдыктар сакталган жерде, мисалы үчүн биздин 21-площадка деп коет. 21-площадкада шахтадан чыккан сууга мал ичет ошол жерден. Жайыттарыбыз болсо ошо атайын ушу калдыктар төгүлгөн жер бүт эле тегерегибиз. Алыскы жайыттарга болсо барса бир жана тегерегибиздегилер бүт эле ушу жакынкы жайыт, ишарадагы жайыттар бүт эле ошо калдыктар сакталган жерден, Микуштун кайсы жеринде болбосун. Биздин элде бир топтор түшүнүктөрү ушу урандын кесепети моундай болуп өлдү же мындай болуп деп айтышат. Бирок андан эмес, көбүнчө могуки өпкө бордогу жанагы эхиококкосту көрүп айтышат. Же болбосо өздөрүнүн плеврит мындай эле оорулар, ич агарынын оорулары немелер ошолор бизде малды сапаттап бакканды да көп түшүнө билише элекпиз чындыгында. Таза башынан баштап дегриминациядан өтүп, прывкадан өткөн малдар бар, арабызда жакшы баккандар, алардыкы таза ойдон эле болот, жакшы эле. Анан такай дарылатпагандар бар, эми алардыкы паразиттардык ооруларды көрүп деле ошо биздин могуки жерибиздеги жана уран калдыктарынын кесепети, анапына дешет жок, андан эмес көбүнчө эле. Бул жолду айтып бере аласызбы? Канча малдардын саны бар? Бодо мал. Бул жолду айтканда бизде 7-8 миң жандык мал, кой эчки. 1100 учет боюнча алганбыз, 1100 бодо уй баласы. Жылкы 700. Жылкы баласы. Болду, в основном ушул эле башка эле малдарыбыз жок ошо. Ошо канаттуулар оорубайбы? Канаттуулардан ооругандар болгон жок, андай массовый кырылып, жемит өлдү дегендер жолоп жагандай. Прывкага атайын келгенде дарылар менен прывка кылып турабыз. Бул жерде бир фирма ачылып азыр багып атышат, жумуртка берип атышат, аларда деле андай неме жок. Дезинфекциясын аяк-бягын барып көрүп коебуз кээде. 45 депутаттын тамы жок болуп атканы биздики болмокпу да мына. Мына тиги квартирада көчүп калган. Анын ушул көчүп укпай чыкпайбы? Өлсөк, жолусук деп туруп кагаз жазып бергиле дейт. Ана биз эмне себептен жазып беребиз? Эмне себептен? Эмне берип койгон акчаңар өтүп кетти? Акчаны алып көчпөй койсок айткыла. Жериңерди алып көчпөй койсок, берген тамыңарга кирбей коюп көчпөй койсок айткыла. Эмнеге айткыла эмет беребиз?